Май күнү аба ырайы кыргызстандыктарга өз мүнөсүн көрсөтүп жатты. Мисалы, Бишкекте элдер өчпөс полк жүрүшүнө чыгуу учурунда жаан өшөрүлүп жааса. Ал эми бул убакта Баткен облусунда катуу шамал 350дөн ашык үйдүн жана 10дон ашык социалдык объекттин чатырындагы шыйпырларды учуруп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, шамалдын ылдамдыгы секундасына 28 метрге чейин жеткен. Жалпысынан турак үйлөрдүн 3900дөн ашык шыйпырын учуруп кеткени белгилүү болду. Учурда келтирилген чыгымдар эсептелүүдө, а биз болсо мындай климаттын өзгөрүшүн көзөмөлдөп айтып турабыз. Азырынча мен Гүлүм Эркинбек кызы эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырам. Саламатсыздарбы? Кытайдагы Ак Суу шаарында абанын температурасы +26 градуска көтөрүлүп, жаан токтойт. Бирок асманды булуттар каптап турат. А Үрүмчүдө болсо бүгүн жааган жаан эртеңге чейин уланып, кечке жуук токтойт. Казакстанда жаан-чачын күтүлөт. Борбор калаасы Астанада күндүзү күн туруп, түштөн кийин жаан жаай баштайт. Түштүктө жайгашкан Алмата шаарында да жаан жаайт. Бирок Астанага салыштырмалуу абанын температурасы +23 градуска жогору болмокчу. Ал эми Өзбекстанда нөшөрлөп жааган жаан басаңдай баштады. Жаан эртең Фергана өрөөнүндө гана жаап, Ташкентте жана Нуккус өрөөнүндө күн ачылып, термометр көрсөткүчү +20 градустан жогору болот. Түркмөнстандын түндүгүндө асман ачык, мисалы Дашогус өрөөнүндө абанын температурасы +27 градусту түзөт. Борбор калаасы Ашхабадда жаан жаашы күтүлөт. Бирок абанын температурасы төмөндөбөйт. Тажикстанда да жаан-чачындуу күндөр уланат. Душанбеде жаан чагылган менен коштолот, Хорок өрөөнүндө да ушундай. Ходжент шаарында жаан кечинде жаашы мүмкүн. Кыргызстанда эртең түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күңкүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөт. 11 май күнү күндүз жана 12 май күнү жаан-чачын айрым жерлерде күтүлөт. Абанын температурасы өзгөрүлүп турат. Аба ырайы ушинтип өзгөрүлүп туруучу кубулуш. Андыктан 11 каналында баарынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.